Туугандар, мына жакта мына чектердин дарак сугарган бир жакшы ыкмасы бар экен. Балким кимдир бирөөгө пайдасы тиер ушудан бир идея алып. Мындай кап болот экен. Каптын ичинде мындай баягы биздин кыргыздын чаначына окшогон формада болот экен бул. Мына мондун эмеси бар экен, мындай. Оозу. Ушул жерден сууну куюп коюшат экен. Бирок астында кичинекей тешиги бар окшойт. Ошол аркылуу мына жакка астына суу тамчылап түшүп турат экен дагы. Бул дайыма мундуулук ушул эменин жанагы дарактын түбүнөн кетпейт экен. Карасаңар. Мына. Ооба, бакка бекиткен жагында мынтип кадимкидей эле биздин баягы шымдын же болбосо бир кийимдин замогундой замогу бар экен. Мына алып тагы көрсөтсөк болот окшойт, э? Алып көрсөтпөйлүбү? Мындай кылып кадимки куртка экен да, бул кийимдей эле экен. Мына. Кызык. Мунун тигишинен кетет окшойт суу. Сырыгып агып отуруп. Ушинтип муну астында 100% мундуулукту сактаганга аракет кылат экен. Монда бардык. Монда дагы ушундай экен мына. Мында дагы ушундай экен. Балким кимдир бирөөгө кызык болсо, ушуну мындай бир жаңы бир технология катары колдонсок болчу да экен. Же мындай бир материалды кимдир бирөө өндүрүп чыгабы, же болбосо биздин мына жакшыландыруу же башка бир же дыйканчылык менен алектенгендер ушуга өтөбү балким. Балким бул жанагы тамчылатып сугаруу үчүн чоң жана бассейндерди курган кымбатка түшүп аткан болсо, балким ушул арзан болсо, ушул жолду деле пайдаланса болчу да экен. 2-3 челектенди мисалы куюп койсо, заправка кылып, балким бул бир аптага жетеби же ушундай бир аптада бир ушинтип куюп турса болобу. Ушул көрүш керек экен, үйрөнүш керек экен, идеяларды урдаш керек экен. Бар болуңуздар.